Салам достор, силер менен кайрадан Жети Борбор каналы. Бүгүн силер менен чогуу тилкелерди салыштыруунун жолдорун үйрөнөбүз. Башкача айтканда, колонкаларды салыштыруунун жеңил жолдору, же болбосо фишкалар жөнүндө сөз кылабыз. Силер билгендей, жертин негизги бөлүгүндө математикадан 60 суроо келет. Анын 30-у тилкелерди салыштырууга арналган мисалдар, салыштыруу мисалдары. Мисал үчүн, ушул сыяктуу колонкалар А менен Бга эч кандай шарт берилген эмес, бирок биз салыштырышыбыз керек болот. Же болбосо бул сыяктуу. Бул жерде өзүңөр байкагандай 3-4 өзгөрүлмө турат. Биз колонкаларды салыштырышыбыз керек. Же болбосо бул сыяктуу бөлчөктөр бөлүмдөрү ар түрдүү. Эгер буларды жалпы бөлүмгө алып келип кошо турган болсок, аябай чоң сандар чыгып, биздин убактыбызды алышы мүмкүн. Демек, ушундай мисалдарды кантип жеңил салыштырсак болот, кантип убакыт үнөмдөсөк болот, ушул жөнүндө сөз кылабыз бүгүн. Демек, колонкаларды салыштырганда негизги эки ыкма бар. Анын бирөөсү жоюштуруу ыкмасы, биринчиси. Жоюштуруу ыкмасында эки колонкада тең бар чоңдуктарды таштап салуу деп айтсак болот да, жоюштуруп салсак болот. Же болбосо колонкалардын экөөнү тең бир санды кошсок же кемитсек болот деген нерсе да. Мисал үчүн, мына колонкаларда экөөндө тең бар кошулуучулар бар экен. Алар кайсылар? Эгер байкап карай турган болсок, бул жерде да плюс А деген турат, и бул жерде да плюс А деген турат. Демек, ушул эки колонкада тең Аларды сызып салсак болот экен, таштап. Ошону менен бирге минус Б колонкасында да минус Б деген кошулуучулар турат. Буларды да сызып сала турган болсок, бизде минус 5 жана 5 деген сандар калат экен. Демек, минус 5ке караганда 5 чоң болгон үчүн туура жооп Б болот экен бул вариантта. Демек, эки колонкада тең бар кошулуучуларды сызып салдык, калган сандарды салыштырып койдук. Кийинки мисал. X 7ден кичине экен, анан мондой эки тилкени салыштырышыбыз керек экен. Демек, бул учурда биз биринчи болуп кашаларды ачып жөнөкөйлөтүп алышыбыз керек. Демек, кашаларды ача турган болсок, 2-ни 3кө көбөйтсөк 3x, 3-тү 2-ге көбөйтсөк 6, Б колонкасында 2-ни 4кө көбөйтсөк 8, 2-ни x-ка көбөйтсөк 2x. Демек, жоюштуруу ыкмасы же болбосо эки тилкеге тең бирдей чоңдуктарды кошсок, кемитсек болот деп айттым. Же болбосо колонкалардагы чоңдуктарды бир тараптан экинчи тарапка карама-каршы белги менен алып өтсөк болот. Мисалы, мына жерде 3x бар, бул жакта 2x. Мына 2x'ты бул тарапка карама-каршы белги менен алып өтсөк болот. Бул жакта 6 бар, 6-ны 8-дин жанына карама-каршы белги менен алып өтсөк болот. Демек, 3x, 2x'тин белгиси плюс болчу, бул тарапка өткөндө минус болду. 8-ди өзүн жазабыз. 6-нын белгиси плюс болчу, бул тарапка өткөндө минус болду. Демек, жөнөкөйлөтө турган болсок, 3x-тан 2x'ти алсак, x, 8-ден 6-ны алсак, 2. Демек, бизде шарт берилген, x 7ден кичине болгон сан. Демек, x кайсы сандар болушу мүмкүн? 6,5 болушу мүмкүн, 7, 5 болушу мүмкүн, 4, 3, 2, минус 1, 0 сыяктуу 7ден кичине болгон бардык сандар болушу мүмкүн. Демек, биз x менен 2-ни салыштыра турган болсок, бул жерде ар түрдүү варианттар чыгып калат. Демек, бул жерде салыштырууга шарт жетишсиз экен. Демек, бир сыра кайталай турган болсок, кашаларды ачабыз и x барларды бир тарапка, турактуу сандарды бир тарапка чогултканыбызда, акырында x менен 2-ни салыштырыш керек болуп калат экен. Анда кийинки мисал. m-n кичине экен 3p-дан n-q плюс 2p чоңбу, же болбосо m-p плюс минус q чоңбу деген суроо экен. Демек, биринчи кунт коюп карайбыз. Эки колонкада кандай окшош кошулуучулар бар?
Демек туура бул жерде экөөнү тең минус q деген кошулуучу бар экен. Демек минус q'ларды сызып салабыз. Калгандары n плюс 2p m минус p калат экен. Демек p'си барларды бир тарапка, а мынул n менен m'ди бир тарапка чогултсак болот экен. Демек 2p'ни өзүм жазам. Минус p'ни бул тарапка алып өткөндө плюс p болуп калып атат. Так, m'ди өзүм жазабыз. N бул жакта плюс болуп турат, бул тарапка алып өткөндө минус болуп өтөт экен. Демек жөнөкөйлөтө турган болсок, 2p'ге p'ни кошсок 3p болот. B колонкасын өзүм жазабыз. Демек, жогорудагы шарт боюнча карасак, m минус n кичинекей 3p'ден. Демек, 3p m минус n'ден чоң. Демек, бул учурда A вариантыбыз туура болот экен. Демек, дагы бир сыра карай турган болсок, эки колонкада тең бар окшош кошулуучуларды таштадык, минус q'ларды. Анан p'лерди бир тарапка, m'дерди бир тарапка чогултсак, мына шарт өзү келип калды. Демек, туура жооп А вариант экен. Так, кийинки мисал. Бул жерде бөлчөктөр берилиптир, салыштыруу эсеби. Көпчүлүк окуучулар сразу мыналарды жалпы бөлүм берип шашышы мүмкүн, бирок биринчи учурда карап алабыз. Карайлы. Окшош кошулуучуларды таштап салышыбыз керек. Демек, бул жерде окшош кошулуучулар 19дан 3, бул жакта да 19дан 3. Демек, 19дан 3-төрдү таштап салсак, анда А колонкасында 17ден 12 минус 20дан 1, Б колонкасында 20дан 9 кошулган 17ден 2 калат экен. Эми ушул жерде бөлүмдөрү бирдей 17 болгондор бар экен. Буларды бир тарапка чогултабыз. Башкача айтканда А колонкасына алып өтөбүз. Демек, 17ден 12-ни өзүм жазабыз. 17ден 2-ни бул тарапка минус белгиси менен алып өтөбүз. Б колонкасында 20дан 9-ду өзүм жазабыз. А колонкасындагы минус 20дан 1-ди бул тарапка плюс кылып алып өтөбүз. Демек, кошо турган болсок, 17ден 10, бул тарабыбыз 20дан 10 калат экен. Демек, алымдары бирдей, бөлүмү чоңу кичине болот. Демек, 17 кичине болгон үчүн А вариантыбыз туура болот экен. Демек, бул жерде деле мурдакы мисалдардагы эле алгоритмди пайдаландык. Окшош кошулуучуларды таштадык. Бири-бирине окшоштор, же болбосо жакын сандарды, бөлүмдөрү бирдей сандарды бир тарапка чогулттук. Так, анда кийинкиге өтөбүз. Кийинки ыкма оң санга кыскартуу ыкмасы. Демек, эки колонкада тең бар оң көбөйтүүчүлөрдү таштап салсак болот экен. Же болбосо мындай айтсак да болот, эки колонканы тең оң сандарга бөлүп салсак да болот, көбөйтүп салсак да болот. Карайбыз демек. А колонкасы 8 көбөйтүү минус 15 көбөйтүү 9, Б колонкасы минус 15 көбөйтүү 7 көбөйтүү 10 экен. Демек, эки колонкада тең бар көбөйтүүчү бул жерде минус 15 болот экен. Бирок бул жерде оң санга кыскартуу деп турат. Биз терс санга кыскарта албайт экенбиз. То есть терс сандарды таштай албайт экенбиз. Булардын минус деген белгилерин калтырып, мына 15 деген сандарды гана кыскарта алат экенбиз. Анда 15терди кыскартсак, бул жакта минус 8 көбөйтүү минус 1 көбөйтүү 9 калат. Бул жакта минус 1 көбөйтүү 7 көбөйтүү 10 калат. Демек, аларды көбөйтө турган болсок, 8 9 72 минус белгисин жазабыз. 7-ни 10го көбөйтсөк 70, минус белгисин жазып коебуз. Демек, 72 чоңбу же 70 чоңбу деген суроо калды. Демек, туура жооп бул учурда Б варианты болот экен. Так, кийинки мисал. Саноого берилиптир. А, Б-сылар мындай жайгашыптыр. А көбөйтүү Б чоңбу, же болбосо А көбөйтүү С чоңбу дейт. Демек, кайра эле карайбыз. Экөөндө тең кайсы окшош көбөйтүүчү бар. Демек, бул жерде А, бул жерде да А бар экен. Бирок мына саноогун карай турган болсок, А дегенибиз
терс сан экен. Сол жагында жатат нолдун, демек а терс сан. Бул жерден эгер аларды сызып сала турган болсок, биз туура эмес аткарып калган болобуз. Ошон үчүн алардын минустарын таштап, анан кыскартат экенбиз. Демек минус b калып атат а колонкасынан, b колонкасынан минус с калып атат. Но минус адан калган минус. Салыштырабыз, минус b чоңбу же минус с чоңбу. b дегенибиз өзү терс сан, b'нын өзү минус деген белгиси бар. Ал мына минус менен плюс болуп кетет. С дегенибиз оң сан, демек мына минус менен бул терс сан болуп калат. Демек туура вариант а варианты болот экен. Так, кийинки мисал. Демек ж минус 6-дан кичине болгон сан экен. 10 минус ж чоңбу же минус 3 көбүтүү ж чоңбу. Так, демек бул учурда биринчи ыкманы пайдаланып, анан экинчи ыкманы пайдаланат экенбиз. Демек мына жсы барларды бир тарапка чогултабыз. Анда мына минус жны бул тарапка алып өтсөк, же болбосо минус 3 жны бул тарапка алып өтсөк да болот. Демек минус жны өзүн жаздык. Минус 3 ж бул тарапка плюс 3 ж болуп өтөт. 10 ж бул жакта плюс болчу, 10 бул жакта плюс болчу. Бул тарапка өткөндө минус 10 болуп өтөт экен. Кошо турган болсок, бул 2 жны берет, бул минус 10ду берет. Демек бул экөө тең 2-ге бөлүнөт. Ошон үчүн 2 колонканы тең 2-ге бөлүп салып атабыз бирдей. Демек 2 жны 2-ге бөлсөк ж калат, минус 10ду 2-ге бөлсөк 5 калат. Эми жогорудагы шартты карайбыз. Ж минус 6-дан кичине болгон сан. Демек бул минус 7, минус 8, минус 9,5 деген сыяктуу сандар экен. Демек мына минус 6 өзү минус 5-тен кичине болгон үчүн бул учурда туура жооп б варианты болот экен. Демек ж минус 6-дан кичине, минус 6 өзү минус 5-тен кичине. Демек ж минус 5-тен кичине сан болот. Демек туура жооп б варианты экен. Так. Ушуну менен достор, бүгүнкү сабагыбыз акырына чыкты. Түшүнбөй калган суроолоруңар болсо, же чыкпай аткан мисалдарыңар болсо комментарийге жазсаңар болот. Кийинки сабактардан жолугушканча.